Өлкө башчысына мамлекеттик башкарууну же бюрократиялаштыруу тууралуу жарлыгын ишке ашыруу алкагында Кыргыз Республикасынын жогорку соту жана жергиликтүү соттору тарабынан сот отурумдарын онлайн трансляциялоо жүзөгө ашырыла баштады. Сот тутумунун ачыктыгын жана айкындуулугун камсыз кылуу максатында санариптик чечимдерди киргизүү иштери активдүү жүргүзүлүүдө. Техникалык мүмкүнчүлүктөрдү эске алуу менен сот отурумдарын онлайн көрсөтүүнүн практикалык ишке ашырылышы башталды. 2025-жылы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык, жарандык процесстик жана административдик процесстик кодекстерине өзгөртүү толуктоолор кабыл алынып, сот отурумдарын онлайн трансляциялоо мүмкүнчүлүгү пайда болду. Бул Кыргызстанда сот тутумун санариптештирүүдө ачык айкындуулукту камсыз кылуунун маанилүү кадамы болуп саналат. Соттук отурум аудио видео фиксацияга жана онлайн трансляцияга жүргүзүлүүдө. Сот отурумун каршылыгыңыздар жокпу? Жокпу? Каршылык. Сот отурумдарын трансляциялоо жөн гана техникалык жаңылык эмес. Бул жарандардын сотко болгон ишенимин арттырууга багытталган ыраттуу процесс. Мында коомчулук сот процесстери кандай өтүп жатканын түз көрүп, сот адилеттигинин ачык жана калыс жүргүзүлүп жатканына күбө боло алат. Жогорудагы ыкма сот системасынын ачыктыгын күчөтүп, коом менен соттун ортосундагы байланышты бекемдейт. Иш жүзүндө сот отурумдарын трансляциялоо ушул жылдын 9-мартында башталган. Акыркы 1 айда план боюнча 67 сот отуруму даярдалып, анын ичинен 27 сот отуруму түз эфирде көрсөтүлдү. Бирок пландалган сот отурумдарынын баардыгын трансляциялоо болбой калгандыгынын себеби ишке катышкан тараптардын каршылыгы жана башка процессуалдык себептерден болгон. В судебном заседании явился представитель потерпевшей стороны, пожалуйста. Соттук отурумдарын видеоконференц байланыш режиминде өткөрүү процесстин катчылары үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Анткени алардын сот залына жеке келүүсү талап кылынбайт жана алар интернет бар жерден сот ишине катышууга мүмкүнчүлүк алышат. Онлайн трансляциялары аркылуу коомчулук соттук отурумдарга байкоо жүргүзүүгө, чечимдердин кандай кабыл алынып жатканын көрүүгө жана сот бийлигинин калыстыгына ынанууга мүмкүнчүлүк алат. Сот тутумун санариптештирүү жогоруда көрсөтүлгөн жумуштар менен чектелбейт. Учурда сот отурумдарына тараптарды жана катышуучуларды аралыктан видео байланыш каражаттары аркылуу катыштыруу жумуштары жүзөгө ашырыла баштады. Ответчик оплачивал алименты, какую-либо сумму не погашал? С вашей стороны исполнительное производство когда было начато? Учурда онлайн трансляциялар төмөнкү соттук инстанцияларда жүргүзүлүүдө. Кыргыз Республикасынын жогорку соту, Бишкек шаардык соту, Чүй облустук соту, Талас облустук соту, Нарын облустук соту, Ысык көл облустук соту, Ош облустук соту, Баткен облустук соту жана Жалал Абад облустук сотунда. Биринчи инстанция 1-Май райондук соту, Ленин райондук соту, Октябрь райондук соту, Свердлов райондук соту, Талас шаардык соту, Манас шаардык соту, Ош шаардык соту, Нарын шаардык сотунда, Каракол шаардык соту, Сокулук райондук соту, Талас райондук соту, Бакай Ата райондук соту, Айтматов райондук соту жана Манас райондук сотунда. Азыркы учурда республиканын башка сотторун онлайн трансляция тутумуна туташтыруу, техникалык инфраструктураны кеңейтүү жана тутумдун туруктуу жана үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу боюнча тийиштүү иштер улантылууда. Бул багыт мындан ары дагы этап менен өнүктүрүлүп, бардык деңгээлдеги сотторго кеңири жайылтылат.